Урматтуу мекенештер, Россияда мигранттарга көзөмөл күчөтүлдү. Россиянын аймагында тиешелүү документтериңиз жок жүрүүдөн абайлаңыз. Каттоого туруу, регистрация, ННН, ДМС, ОМС, СНИЛС, Медкнижка, эмгек келишими, кара тизмеден текшерүү, башка тилге которуу, иш кагаздарда көйгөй болсо кайрылыңыздар. Албетте, официалдуу. Урматтуу мекенеш, документиңизди тактап толуктап алыңыз. Байланыш номерибиз +7 906 875 15 15. Чоңкурчакта лыжа тээп бараткан 2 киши чуңкурга түшүп кетти. Чүй облусунун Ала-Мөдөн районунда жайгашкан Чоңкурчак эс алуу жайында 2 эркек киши лыжа тээп баратышып чуңкурга түшүп кетти. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен маалымдады. Кабарга ылайык, жарандардын аты жөнү такталууда. Жерине куткаруу иштерин жүргүзүүгө Ала-Мөдөн райондук номер 1 Өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынан 5 куткаруучу авариялык куткаруу унаасы менен тартылган. Кошумча маалымат берилет. Кызылкыяда мечитке ымыркайды таштап кетишти. Баткен облусундагы Кызылкыя шаарында мечиттин ичине ымыркайды таштап кетишти. Бул тууралуу бүгүн 3-январда облустук милициядан билдиришти. Маалыматка ылайык, мечитке молдо эртең менен азан чакыруу үчүн барганда ак шейшепке оролгон эркек баланы таап алган. Бул факты бүгүн 3-январда Кызылкыя шейбинин маалыматтардын электрондук журналына катталып, учурда текшерүү иштери жүргүзүлүүдө. Табылган ымыркай Кызылкыя шаардык биргелешкен ооруканасына жеткирилип, дарыгерлердин көзөмөлүнө алынган. Абалы туруктуу. Крокустагы теракт боюнча жаңы маалыматтар белгилүү болду. Стамбул шаарынын прокуратурасы Москванын жанындагы Крокус Сити холлдогу терактты координациялаган деп айыпталган 5 чет эликти 7,5 жылдан 15 жылга чейин эркинен ажыратууну соттон суранды. Бул тууралуу Түркиянын жергиликтүү басылмалары жазышты. Тергөөчүлөрдүн айтымында алар террорчу делегендерге ийди суммадагы акча, жасалма документтерди жана Беларуска тоскоолдуксуз киргизүүгө убада беришкен. Кеп Ислам мамлекети террордук тобуна мүчө деп шектелген Хафиржон Усмонов, Мутеулло Асоев, Рахматулло Садиков, Мухаммадрахим Файзов жана Хамза Мухаммад тууралуу болуп жатат. Алар Крокуста теракт жасаган Шамсидин Фародини жана Саидзакрам Раджабализода менен байланышта болгон. Айыптоо корутуунусуна ылайык, Усмонов Фародини менен Стамбулдун Авжылар районундагы батирде жашаган. Усмонов, Саликов жана Асоев 24-мартта автобус менен Иранга кетүүгө аракет кылып жатканда кармалса, Фаизов үй бүлөсү менен 4 күндөн кийин Иран менен чек арага жакын жерде автобуста отурган жеринен кармалган. Крокустагы терактка шектелип кармалгандардын бири 4-мартта Туркиядан келгенин мойнуна алган. Ал киши өлтүрүү үчүн ага 1,5 миллион рубль сунушташканын айткан. Дагы бир айыпталуучу Фарудин Шамсудин февралда Instagram баракчасына Стамбулдагы сүрөттөрүн жарыялаган. Анда ал бир эле күндө 8 сүрөтүн жүктөп, сүрөттөрдүн бардыгынын геолокациясына Ак Сарай, Стамбул деп көрсөткөн. Москвадагы Крокус Сити холл концерттик залында теракт 2024-жылдын 22-мартында болгон. Кол салгандар имараттагы адамдарга автоматтан ок чыгарып, залды өрттөшкөн, 145 адам каза болгон. АКШдагы Трамптын мейманканасынын жанында унааны жардырган жаран аныкталды. АКШнын Лас-Вегас шаарында жакында президент болуп шайланган Дональд Трамптын отелинин жанында Тесла унаасы жардырган жаран аныкталды. Бул туурасында чет элдик басылмалар жазышууда. Айта кетсек, ал жардырууда айдоочу каза болуп, 7 жаран жаракат алган. Полициянын маалыматы боюнча, шектүү мурда АКШ армиясында кызмат өтөгөн Колорадо Спрингс штатынан келген 37 жаштагы Мэтью Ливельсперспек болгон. Биленгендей, ал бир нече даректе жашап, унааны туура унаа тиркемеси аркылуу ижарага алган. Казакстандын Акмола облусунда 40тан ашык унаа кагышып калды. Казакстандын Астана Щучинск унаа жолунда 40тан ашык унаа кырсыкка учураганы айтылууда. Бул тууралуу казак басылмалар жазышты. Кабарлангандай, кырсык Когам жана Каратал айылдарынын ортосунда болгон. Саат 13:30да Бержан Сал районунун Когам жана Каратал айылдарынын ортосунда аба ырайынын начарлашынан болжол менен 40ка жакын унаа кагылышкан. Каза тапкандар жана жабырып калгандар тууралуу маалымат азырынча жок деп жазды. Окуя болгон жерде полиция кызматы иштеп жатат. Социалдык тармактарда тараган видеодо аталган аймакта катуу борон жүрүп жатканын көрүүгө болот.